Саламатсыздарбы, балдар, менин карындаштарым, инилерим, бөбөктөрүм. Кыргызстаныбызды кыдырабыз китеби менен тааныштырууну уланталык. Менин атым Эркин Рыскулбеков. Мен сиздерге бүгүн нарын тууралуу окуп берейин. Ал эми кийинки чыгарылыш биздин кең Сары Өзөн чүй жергебиз тууралуу менин жакшы досум, кесиптешим Урмат Борченов баяндайт. Ал эми нарын тууралуу баянды баштайлык. Нарын. Кыш келди. Биз жаңы жылды тосуп, иним Бекжан экөөбүз нарынга болгон кышкы саякатыбызды чыдамсыздык менен күтүп жаттык. Ата энебиз нарын жергеси Бишкектен суук экендигин жана кар калың түшөрүн айтышты. Ал жерде кар абдан калың, жаан чачын да көп жайт. Силер жаан чачындын кандай түрлөрү бар экендигин билесиздерби? Ооба, билебиз дедик биз. Кана айтып бергилечи. Жамгыр жана кар, мөндүр да бар. Азаматсың Эркин. Сен булуттардан түшкөндөрүн айтып жатасың. Башкалары дагы болот. Ата, алар кайсылар? Шүйдүрүн, кыроо, бубак, кара тоңгол. Чын элеби? Мен жаан чачын асмандан гана түшөт деп жатпаймынбы? Жок, андай эле эмес. Жаан чачындар муздак нерсенин бетинде абдан муздак жана абанын болгондо пайда болот. Кандай гана кызыктуу. Ооба, жаратылыш жана анын кубулуштары абдан кызыктуу. Мага да кызыктуу. Мен да билем, жаан чачылардын түрлөрүн айтып берейинчи, деди иним Бекжан. Кандай түрлөрүн билесиң? Нөшөр жана сокур жамгыр. Ай, балам, сен кандай гана акылдуусуң. Бирок булар жаан чачындын түрлөрү эмес, булар жамгырдын түрлөрү. Жамгырдын 3 негизги түрү болот. Нөшөр, ак жаан жана өткүл. Атаке, сен кандай акылдуусуң? Баарын билесиң. Эркин, сен кийинки жылы 6-класска барасың. Ошондо окуу китебинде жаан чачындар деген тема болот. Силер жаан чачынды өлчөгөндү үйрөнөсүңөр. Ай, кандай сонун. Ал эми нарында бизди катуу карлар күтүп жатат. Алга. Кар күрткүлөрүн көздөй алга. Ура! Алга! Биз нарынга эртең менен эрте сапар алдык. Анткени ата энебиз ал жака караңга чейин жетүүбүздү каалады. Алгач биз Ысык көлгө барчу жол менен кетип бара жаттык. Көлгө жетпей, Боом капчыгайын өткөндөн кийин Кызыл көпүрөнүн жанынан түштүккө кайрылдык дагы тоонун арасы менен көпкө чейин кете бердик. 4-5 саат өткөндөн кийин апам нарынга жеткенибизди айтты. Эми 5 мүнөттөн кийин нарында болобуз. Вау! Ата, апа, бул эмне? Кайсы? Кайерде? Тиги жакта. 2 тоонун ортосундагы жомоктогудай жылчык бар экен. Ушул нарынга кирип барчу жер. Азыр биз ушул кичинекей капчыгайдан өтөбүз да нарынга кирип барабыз. Ай, биз жомоктобуз. Ооба, биз нарындабыз. Чындыгында биз ошол тоонун ортосундагы жолго кирип, чоң көпүрөдөн өтүп шаардын ичинде болуп калдык. Нарын дубаны боюнча саякат үчүн бизде 7 күнүбүз бар эле жана ата энебиздин биздин маршрутту кылдаттык менен пландап коюшканын билебиз. Алар биздин абдан көп жолдо жүрөрүбүздү, нарындагы аралыктар узак экендигин айтышты. Биздин картабызда 3 чекит белгиленген. Бугу Марал коругу, Таш-Рабат архитектуралык эстелиги жана Соңкөл көлү. Бардыгынан жакыны Бугу Марал коругу эле. Ошондуктан нарын менен таанышуу андан кийин башталмай болду. Биз тоолордогу кар баскан жол менен 1 сааттан ашык убакыт жол жүрдүк. Нарында бардык эле жерде тоолор. Бизди коруктун илимий кызматкери тосуп алды. Кош келгиле балдар. Рахмат, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Ушундай суукта келип алдыңарбы? Коруктун кооздугун көрө албай каласыңар да. Кышында дагы кооз, деди атам. Ооба, абдан кооз. Бирок сиздер айланасын гана көрө аласыздар. Бизге ошол эле жетиштүү. Бизди тосуп алганыңыз бизди абдан кубантты. Ооба, ишиңер оңунан чыкты. Мен келип калганымдын себеби бүгүн жолго чыгабыз. Франциядан келген окумуштуулар тобу менен 10 күндүк экспедицияга чыгабыз. Ушундай сууктабы? Силер тоңуп каласыңар го деп мен таң калдым.
тоң боюбуз деп ойлойм. Маршрут боюнча токтоочу жайларыбыз бар. Егирдин үйү. Кээ биринде егирлер үй бүлөлөр менен жашашат, кээ бири бош эле турат. Биз барып от жагып түнөп алабыз. Егирлер деген ким деп сурады иним. Егирлер бул жаратылыш сакчылары. Алар айванаттардын кырсыкка болбоосун көзөмөлдөп турушат. Абдан катуу суук түшкөндө жапай канаттууларга жана жаныбарларга тамак берип турушат. Токойчулар дагы бар. Булар ушундай кесиптерби деп сурады иним. Ооба, кесиптер. А сиз кимсиз? Егерсизби же токойчусузбу? Мен окумуштуумун. Жаныбарларды изилдейм. Негизинен аюуларды. Сиз аларды кантип изилдейсиз? Биз фото капкандарды коебуз. Алар аюуларды кармабайт, бирок аларды сүрөткө тартат. Сүрөттөрдүн жардамы менен бул жердеги айванаттардын санын билебиз. Видео камералар дагы болот. Алардын жардамы менен жаныбарлардын кылык жорогун изилдейбиз. Аюулардын издери менен жүргөн маршрутту изилдейбиз. Дагы биз алардын экскременттерин изилдейбиз. Эмне? Экскременттер. Ал эмне? Ал аюулардын заңы. Бардыгыбыз каткырып күлдүк. Жөкө айке айтты. Эмне күлөсүңөр? Экскременттерди изилдөө аюунун ден соолугунун чындыгын, кандай өлчөмдө, кандай тамак жээрин билүүгө жардам берет. Түшүндүңөрбү? Албетте түшүнүп жатабыз. Экскременттерди кантип изилдейсиңер? Биз аларды абдан тыкандык менен чогултуп алып, нарынга алып барабыз. Анан кылдаттык менен тизип алып, майда чүйдөсүнөн бери карап, илимий сүрөттөмө беребиз. Аларды тоңдургучка салып сактайбыз. Аюулар эмне менен тамактанат? Бул абдан кызыктуу суроо. Алар жер жемиштерди, жаңгактарды, чөптү, курт кумурскаларды, кемирүүчүлөрдү жешет. А мен мультфильмдерден аюулар балык жеп жатканын көргөм деп мен иним баарын билгендей болуп айтып койду. Алар чөп жешүлөрбү же эт жешүлөрбү? Алар баарын эле жей берет. Балык дагы жейт Бекжан деп күлдү Жөкө айке. Сиздин жумушуңуз кандай кызыктуу Жөкө айке? Мен окумуштуулар кабинетте эле китеп окуп турат, алар зеригет деп ойлочумун. Эркин, окумуштуулар ар кандай болот. Мисалы, кээ бирөө лабораторияларда тажрыйбаларды жасашат. Археологдор жердин астындагы байыркы эстеликтер аркылуу тарыхты изилдешет. Мага окшогон зоологдор болсо, жаныбарлар жашаган жерге сөзсүз баруусу керек. Биз аларды коргоо үчүн изилдейбиз. Биз Жөкө айке менен бир топко чейин сүйлөштүк. Ал бизге өзүнүн тоого барган сапарлары жөнүндө окуяларын айтып берди. Сейрек жана жоголуп бара жаткан жаныбарларды киргизген кызыл китеп жөнүндө айтып берди. Бугу Марал коруундагы бардык жаныбарлар Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген экен. Иним экөөбүз жайында Сары Черекке баргандагы уккан билгендерибизди айтып бердик. Жөкө айке бизди абдан мактады. Ал корок жөнүндөгү биздин билимибизге ыраазы болду. Ал эми мен дүйнөдө ушунчалык кызыктуу ар кыл кесиптердин бар экенине таң калдым. Кийинки күнү биз Соңкөлгө сапарыбызды пландадык. Атам унаа жана гидке буйртма берүү үчүн туристтик компанияга телефон чала баштады. Туркомпаниядан кар калың түшкөнүн жана ал жака барбай эле коюу оң экендигин атам айтты. Унаа ал жака жеткени менен көлдүн жээгине баруу мүмкүн эместигин айтышты. Иним экөөбүз капа боло түшкөнүбүздү апам көрүп мындай деди. Балдар, кергиле кечинде Соңкөл жөнүндө окуп, интернеттеги сүрөттөрүн көрөбүз. Ооба деп биз кубандык. Кечинде атам менен апам бизге Соңкөл жөнүндө китеп окуп беришти. Бул бийик тоодогу көл экен. Ал чоңдугу боюнча Кыргызстандагы Ысык көлдөн кийин экинчи орунда турат экен. Анын узундугу 29 километр, ал эми туурасы 18 километр экен. Аны айланып чыгуу үчүн 4 күн убакыт керек. Анын тереңдиги 13 метрди түзөт. Кышында ал тоңот. Соңкөл сентябрдан июнь айына чейин кар менен музга калат экен. Эми биздин ал жака эмне себептен жете албаганыбыз түшүнүктүү болду. Биз интернеттеги Соңкөлдүн сүрөттөрүн көрдүк. Ал ушунчалык кооз экен. Биз ал жака барарыбызга үмүттөнөм. Ал үчүн жайында келүүбүз керек. Биз Таш-Рабатка бара албай калабызбы деп сарсанаа болдук. Бирок туркомпаниядагылар ал жерге бара ала турганыбызды айтышты. Эртеси күнү таң атпай сапарга чыктык. Абдан суук эле. 4 саат жол жүрдүк.
Унаабыздын ичи жылуу, ал эми сыртта абдан суук жана кар толтура болчу. Бирок мунун баары абдан көрктүү эле. Бизди чоң машинага салып алып бара жаткан Гүлайым эже эле. Гүлайым эже машинаны кыйнайт экен. Машинаны айдап бара жатып кызыктуу нерселерди айтып берип жатты. Биз ал жерге жеткенде айдоочу жана гид топуларыбызды кийип, моюн оргучтарыбызды орнуп алуубузду айтышты. Биз ошондой кылдык. Мен сыйкырдуу жомокко кирип кеткендей болдум. Биздин гид Ташрабат жана Улуу Жүбек жолу тууралуу айтып берди. Эми мен Ташрабат бийик тоонун арасында экенин жана бүтүндөй таштардан куралганын билем. Ал абдан кооз, тоонун арасында төбөсү тоолок болуп, жападан жалгыз турат. Ташрабат 15-кылымда курулуп, жолоочулар үчүн кербен сарай болгон. Башкача айтканда, Улуу Жүбек жолу менен жүргөн кербендер дем алып, түнөп кетүү үчүн бул жерге токтошкон. Бирок биздин кербен сарайдын тарыхы мындан дагы байыркы экен. Анын ордунда 10-кылымда храм болгон экен. Эми окумуштуулар ал храмды ким курганын талашып келишет. Христиандарбы же Будда монахтарыбы? Кандай болсо да, убакыт өткөндөн кийин ал храм болбой калган. Себеби бул жерди жердеген жергиликтүү калк мусулмандар болгон. Бардыгы ушундай татаал. Бирок бул жерден Улуу Жүбек жолу өткөндүктөн храм бузулгандан кийин ордуна адамдар кербен сарай салып коюшкан. Кербендери менен келген көпөстөр Ташрабатта жөн гана эс албастан, анын ичине каракчылардан качып жашынып калышкан. Биздин гид ушундай деп айтып берди. Ал эми апам жакында окуган макаласын айтып берди. Бул макала жаңгак жана Улуу Жүбек жолу жөнүндө экен. Италиядагы бир окумуштуу биолог аял жаңгактарды изилдейт экен. Өзүнүн тобу менен түштүк жана Борбордук Азиянын аймагындагы 39 токойду жаңгактарын изилдеген. Алардын генетикасын, башкача айтканда, келип чыгышын изилдеген. Окумуштуулар ушул токойдун бардыгы Улуу Жүбек жолунун аркасы менен келип чыкты деген тыянакка келишкен. Эмне үчүн дегенде, Улуу Жүбек жолу менен жүргөн кербендер ар кандай товарлар менен жаңгактарды алып өтүшкөн. Бул изилдөө дагы эле уланууда. Апам өзүнүн аңгемесин кошумчалады. Илимдин максаты ушул да. Илимдин артынан биз ар нерселерди байланышын биле алабыз. Өткөн мезгилдерде эмне болгонун жана ал нерселер биздин азыркы жашообузга кандай таасирин тийгизип жатканын биле алабыз. Адамдын ишмердүүлүгү ар дайым эле табиятка зыян тийгизе бербейт. Кээде адамдар пайдалуу нерселерди жасоо менен өсүмдүктөр дүйнөсүн гана сактабастан аны көбөйтө алат. Адамдар товарлар жана баалуулуктар менен гана алмашпастан ушунчалык сонун жаңгак токойлорун бизге урпактарына берек катары таштаганга жардам берген. Билими, тажрыйбасы менен алмаша алышат. Мага нарын абдан жакты. Шаар аябай өзгөчө экен. Эки тоонун ортосунда жайгашкан, ошондуктан узун экен. Нарында эң кызыктуу бул тоолор экендигин түшүндүм. Алар ар түрдүү жана кооз. Ал жакта үй жаныбарлары да, жапай жаныбарлар да көп экен. Жапай жаныбарларды көргөн жокпуз, анткени алар бийик тоолордо болушат. Ал эми айылдарында жолдун жээгинде эле малдарды көрүүгө болот. Алар ар бир үйдө бар. Биз абдан көп үй жаныбарларын көрдүк. Анан дагы ал жерде эжелер, анан менин жашымдагы кыздар малды тейлеп жумушту кыйын кылышат экен. Мындай көрүнүш мени абдан суктандырды. Биз ал жерден Замира деген эже менен тааныштык. Ал уй, кой, анан дагы көптөгөн топоздорду кармайт экен. Замира эже бизге мал тейлегенди үйрөттү. Жайында жайлоого келгиле деп бизди чакырды. Биз келмекчи болдук.